Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatlı okuçular, biz Muhtasar-ı Kudret adlı kitapten namaz temasını bütüp bugün zekat temasına kiriştik. Zekattin dağın leksikalık jana terminologiyalık manisi var. Zekattin leksikalik manisi бұл тазалоо, өсүү, көбөйүү деген маанилерди туюнтат. Тазалоо дегенде бұл дүйнөдө ошол зекет берген адам билип билбей кылган кээ бир кемчиликтери, каталары бар да жашоодо. Мына ошолорду тазалайт. Же болбосо адамдын жан дүйнөсүндөгү адамды тозокко жетелей турган өтө бир жаман сыпат бар. Аны biz кыргыз не деп коебуз? Сараңдык деп коебуз. Түштүктө бахыл дейт го, бахыл дейт. Араб тилинен чыккан да бул. Ошол бахылдыктан, сараңдыктан тазалайт адам баласына. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар. Берешендик бейиштеги бир дарак дейт. Ким аны кармаса, ал аны бейишке сүдүрөп киргизбейинче кой бербейт дейт. Ошондой эле сараңдык дагын тозоктогу бир дарак дейт да. Ким анын бир бутагын дашатканда кармаган болсо, ал аны тозокко киргизбейинче кой бербейт дейт. Мына ошондой бизди акыретибизге зыяны тие турган бир сыпаттан, жан дүйнөбүздөгү бузук, жаман сыпаттан бизди тазарта турган, тазалай турган бир амал болуп эсептелет. Ошондой бул тахарат деген мааниси бар. Экинчиси өсүү дедик. Зекеттин бир мааниси өсүү. Ал кандай өсөт? Бул дүйнөдө Аллах Таала кайра сизге ошонун ордуна берет. Ыйык Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала мынтип айтат: Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Ва ма анфактум мин шайин фахуа юхлифу. Силер эмнени Кудай Тааланын жолуна жумшай турган болсоңор, анын ордуна Кудай Таала сөзсүз түрдө силерге кайтып берет дейт. Ордун толтурат дейт. Түшүнүңүздөр? Ордун толтуруп берет. Акыретте болсо сообубуздун өсүүнүнө себеп болот. Ошон үчүн зекеттин лексикалык мааниси зекет деген сөз эмне деген сөздөрдөн алыныптыр? Тазалануу, тазалоо жана өсүү деген мааниси. Бул дүйнөдө малыбыз өсө турган болсо, акыретте эмнебиз өсөт экен? Сообубуз өсөт. Түшүнүктүүбү таксыларым? Бул лексикалык жана лексикалык мааниси. Ал эми зекеттин терминологиялык мааниси шариаттагы мааниси. Эмне дей турган болсоң, ошол бир белгилүү өлчөмдөгү, орусча айтмакчы размерге жеткен акчадан шарият белгилеген өлчөмүнү бир бөлүгүнү. Мисалы ал 2,5%. 100 сомдон 2,5 сом дегени да. 2,5%. Ошону кедейге берүүдү айтат. Муктаж адамга берүүнү не деп коет экен? Зекет деп коет. Бирок өзүнүн шарттары бар, алар төмөндө айтабыз. Эмне кандай дедик терминологиялык мааниси? Нисапка жеткен байлыктан, бир жыл айлангандан кийин нисапка жеткен байлыктан 2,5%-ини бир кедейге берүүнү эмне деп коет? Зекет деп коет. Зекет ушунчалык ыйык ибадаттардан кала берсе намаз менен биргеликте, кайсыл жерде Кур'анда намаз деген сөз келген болсо, анын артынан эмне деген сөз келет? Зекет келет. Алымдарыбыз айтат, 82 жерде зекет менен намаз бир келген дейт. Бир нартын акимус салат, ату закат шундаган болуп, 82 жерде чогуу келген деген дейт. Китебиңерде дагы бар. Карасаңыздар болот. Зекет аят менен, хадис менен, ижма менен фарз болгон нелерден? Амалдардан болуп эсептелет. Эмне менен фарз болгон экен? Аят, хадис, ижма. Аят дей турган болсоңуз, Кудай Таала ыйык Кур'ан-ы Каримде мынтип айтат: Аузу биллахи минеш шайтанир ражим ва ату закат. Силер зекет бергиле дейт. Хадис дей турган болсоңуз, биз өзүбүз дайыма билген хадисибиз бар. Буниял ислам ала хамсин дейт. Исламды 5 нерсенин үстүнө эмне болгон? Курулган. Алардын бири эмне? Зекет. Турабы? Бар. Же болосо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам башка хадисинде да айтат: Адду заката амваликум. Силер өзүңөрдүн байлыгыңардын эмнесин бергиле, малын мүлкүңөрдүн зекетин бергиле деген неме бар. Хадис бар. Ал эми ижма дегени бул ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды көргөн муундардан тартып дейли,
Пайгамбардын doğrudan. Биздин doğruga чейин бардык мужтахид алымдар бир добуш менен единогласно орустар айтмакчы бардыгы зекеттин фарздыгын моюндашкан. Бардыгын эмне дешет зекетти? Фарзы дейт таксы. Бул ошондой ибадаттардан. Түшүнүктүүбү таксыларым? Я. Анда сүйлөмгө кайталы. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zakatu vacibatun alal hurril muslimil baligil aqili iza malaka nisaban kamilan milkan tamman. Zeket farz bolot azat adamga, musulman, balagатка жеткен, акылдуу, эгерде толук нисапка, толук ээ болсо. Нисапка, толук нисапка дагы кандай болсун? Толугу менен ээ болуп, бир жыл айланса, зекет милдет болот дейт. Зекет фарз болот дейт. Эми сөз айтып койдук. Эми бирден чечмелешибиз керек. Китепти карасаңар, зекет эмне деп жатат? Важип. Бирок бул важип дегенден максат важип эмес. Бул не экен? Фарз. Зекет берүү бул фарз айын болот мындай айтканда. Ошол ким бай боло турган болсо, ошол кишинин мойнуна фарз айын. Чыңзар, бизге окшогон колунда жокторго эмес. Ошол байлардын мойнуна, ар бир байдын мойнуна эмне болуп калат экен? Фарз болот. Бирок ошол дароо убакты болор менен фарз болобу, же кечиктирип берсең дагы болобу десе, бул маселеде алымдарыбыздын ортосунда талаш бар. Түшүнүп атасыңарбы? Дароо важип болобу, фарз болобу, же бир аз кечиктирип берсе дагы болобу. Мына бизде кээ бир адамдар атайын убакты өтөт, жыл айланат да. Мисалга айталы, мына азыр жыл башталды дейли. Мен мисал бүгүн 300 000 сом акчам бар. Мен не болдум? Байыдым. 300 000 сом мен үчүн бүгүн счетчик башталды. Кайра жылыга ушул күндө болгон кезде мен эмне беришим керек? Зекет. А кээ бир адамдар бар, ушул күндө бербей, эми Рамазан айында сооптуураак болот дейт да, Рамазан айга жылдырып коюшат да. Ушунун өкүмү кандай? Түшүнүп атасыңарбы? Ошол жыл айланар менен милдет болобу? Же болосом жыл айлангандан кийин бир аз орусча айтканда современит кылып кечиктирип берсең да болобу деген алымдарыбыздын эмнеси бар экен? Көз караштары бар. Имам Мухаммад рахматулла алейхинин көз карашы боюнча алал фаур, дароо милдет болот. Жыл айланар менен сиздин мойнуңузга зекет берүү милдет болот дейт. Андыктан үзүрсүз, себепсиз кечиктирсеңиз, сизди бузуку адам деп аталат. Андай адам. Жахил, бузуку адам деп аталат. Шариатта сиздин күбөлүгүңүз кабыл болбой калат. Шайтаңар, убакты менен жыл айланар менен бербесең, кечиктирсең, эмне деп аталат экенсиң? Бузуку адам деп аталасыз да, сиздин немеңиз, күбөлүгүңүз не болбой калат? Кабыл болбой калат. Бул кимдин көз карашы дедим? Имам Мухаммад. А кээ бир алымдарыбыздын көз карашы боюнча алат тарохи дейт да. Кечиктирип дагы болсо лиш бу берсе эле болду дейт. Берсе эле не? Болду дейт. Бирок китептерде көп пикирлер келет. Ушул биринчи айткан пикирге басым жасалып келген жерлер бар да. Ошон үчүн зекет милдет болгон адамдар Рамазан айыны күтөйүн деп отурбаш керек. Албетте Рамазан айында берүү сооп. Бирок сиз кечиктиргендигиңиз үчүн бул себепсиз, бул жактан сиз күнөкөр болуп жатасыз. Ошону унутпаш керек. Түшүнүп атасыңарбы сөзгө? Шарият болсо, эгер шарият мамлекет болсо, сен бузуку адамсың, сен бул нерсеге Кудайдын өкүмүнө моюн сунбаган, аны аткарбаган адам эч качан мындай туура адилеттүүлүк менен күбөлүккө берүүгө жарабайт. Кудайга баш ийбей турган адам кайдан анан күбөлүккө гарантия бар да? Турабы? Кудайдан коркпогон адам пендеден коркпойт ал. Жөн эле жалгандан күбөлүккө өтө берип коюшу да мүмкүн да. Ошон үчүн шариатта ушул такыбалык жак алынат. Такыбалык жак алынып, анан күбөлүгүндө каралат. Бул күбөлүк дегенде кандай күбөлүк уста? Күбөлүк кадимкидей эле, мисалга эки адам ортосунда талаш тартыш болду, сен свидетель болуп калдың да. Мисалга экөөбүздүн ортосунда аласа бересе бар. Анан мен ошол мезе аласа берсе болгон кезде Али менен айталы, бул шейх экөө чогуу эмне кылды ошол жерде? Күбө болду. Күбө болгон, көргөн. Кийин Алини териштирет да, бул Али кандай адам? Ким? Муну күбөлүккө өтө албайбы? Кандай адам? Муну толук текшерип чыгып туруп, андан кийин мунун күбөлүгүнө кабыл кылат. Шариатта жөндөн эле кабыл кыла бербейт. Ооба, никеде өтөт.
Никенин башталышында өтөт. Жаңы той болот го, ошондо никеде өтөт. Бирок кийин эркек менен аялдын ортосунда разбор, какой-то бир талаш тартыш болсо, күбөлөр келип биз күбөлүк берди деди. Сен кимсиң деди, териштирет. Сен фасык, бузук адам болсоң болго, сен күбөлүгүңдү кабыл кылбай коет. Түшүнөсүңбү? Мындай тахаммул бар, мындай башында мойнуңа алуу бар, кийин өтөй албайсың күбөлүгүңдү. Сен бузук адам болгондон сен өтөрсөң, сен кабыл кылбайт. Себеби шариаттын, Кудайдын өкүмүнө, мыйзамына баш ийбеген адамдан ар нерсени күтсө болот да. Өзүнүн жекече кызыкчылыгы үчүн ар нерсени күтсө не экен? Болот. Ошон үчүн мына жерде дагы жанагы дароо берилсин дегенден максат ошо Кудайдын өкүмүнү аткарбай жатат дароо. Дароо аткарбай жатат да. Убакыты болор менен аткарбагандыктан анын күбөлүгү кабыл кылбайт деген китептерибизде сөздөр бар. Ошон үчүн жанагы кечиктирбешибиз керек немени, аты не? Зекет милдет болор менен жыл айландыбы? Дароо бериш керек. Рамазан айы, тиги Зулхижа айы болсо сооп болот, ошондой деген сөздөрдү токтотуш керек. Мафум? Мухтасар Миркаяда ошону келтирди го, никеге ушундай фасык адам. Өтөт, бирок кийин өтөй албайт. Өтөт, көтөрөт, о мойнуна алат, бирок кийин бере албайт аны. Ал келени жана. Бирок ошол милдет дедик го, милдет. Карасаңыз, милдет дегенде бизге милдет. Оулияларга милдет, шейхтерге милдет, бай болсо. Пайгамбарларга милдет эмес таксылары. Пайгамбарларга такыр не милдет эмес экен? Зекет милдет болбойт. Бир дагы пайгамбарга милдет болбойт. Түшүнүктүбү? Хоп, анан кимге милдет болот? Алал-хур. Милдет болуш үчүн эң биринчи шарты адам азат болуш керек. Эркин. Андыктан кулга милдет болбойт. Биринчи шарт. Экинчиси, ал бай болса да милдет эмес. Себеби анын байлыгы кожоюнунуку. Бүт бардыгы анын ээсиники. Экинчиси, мусулман болуш керек. Капырга эмне эмес? Милдет эмес. Чыңыздар, мусулман болуш керек. Же капырлардын, мусулман дегенде мусулман чөйрөсүндө өскөн адам болуш керек. Же болосо капырлардын мамлекетинде өсүп, кийин исламды кабыл кылып, зекеттин фарз экендигин билген болуш керек. Ошондо милдет болот. Була бизге окшогондорго, мусулман чөйрөсүндө, мусулман үй бүлөлөрдө өскөндөр, булар кичинекей кезинен билет, исламда 5 неси бар, түркүгү бар. Шахадат, намаз, зекет, орозо, ажылык деп биз ошентип өсөбүз да. Туурабы? Бизге автоматически байыдык милдет болуп кете берет. Бирок сырткы жанагы кайры дин мамлекетте исламды кабыл кылган адамдарга зекеттин фарздыгын билбейинче аларга зекет фарз болбой турат. Качан билишсе, ошондо гана зекет алардын мойнуна эмне болот экен? Милдет болот. Өткөн жылдарныкы эмес, жаңы жылыныкы милдет болот. Андан кийинки шарты ал-балиг дейт, балагатка жеткен болуш керек. Балагатка жете элек жаш балдар миллиардер болсо дагы зекет не экен алардан? Берилбейт таксыларым. Түшүнүктүбү? Балагатка жеткен болуш керек. Андан кийин ал-акил, акылдуу болуш керек. Жинди адамдын байлыгынан зекет эмне болбойт? Берилбейт. Бирок жинди дегенде таксыларым. Жинди, акылдуу дедик го, зекет жиндиге не болбойт? Милдет болбойт. Бирок качан милдет болбойт? Эгер жылдын ичинде толугу менен ал жиндилик бойдон өтсө. Мисалга бүгүн бай болуп, ошо бойдон не болду? 100% жыл ичи жинди бойдон өттү. Бир жыл ровно эмне болду ал киши? Жинди болуп калды. Ал кишиге зекет милдет болбойт. Ал эми эгер жылдын ичинде толук эмес, кандайдыр бир бөлүгүндө ушар болуп, өзүнө келип, кайра акылы жайына келе турган болсо кандай болот? Бул маселеде алымдарыбыздын ортосунда талаштар бар таксылар. Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин көз карашы боюнча жылдын башы талышында жана акырында ушар болсо болду. Өзүндө болсо, акылы жайында болсо болду. Кандай экен? Жылдын башы, акыр. Мана мисал айталы, Абдулла деген таксыр, мана бүгүн байыды. Жылдын башында эмне бул? Ушар, жайында, жинди эмес. Жылдын ортосунда эмне болуп калды барып? Жинди болуп калды. Ровно бир жыл болду дегенде кайра эмне болуп жатат? Өзүнө келди. Ровно бир жыл болойн дегенде. Мисалы, кайра өзүнө келди, акылы жайына келди. Мындай адамга зекет эмне болот дейт? Милдет болот дейт. Түшүнүңүздөр, башка пикирлер дагы бар, аны кийин окуйбуз дагы, азыр терең киришип кетпейли. Андан кийинки шарты, жакшы карагыла. Иза малака нисабан камилан, нисапка толук ээ болуш керек.
Эгерде нисапка жетпеген байлыкка ээ болуп туруп зекет деп бере турган болсо, зекет болуп эсептелбейт. Мисалга, нисап койдон канча? 40. 39 кою бар эле, зекетти бербейди. Ага зекет милдет эмес эле. Бирок берди. Зекеттен эсептелбейт. Ал жөн нафыл садака болот. Ошон үчүн не деп жатат? Иза малака нисабан камилан. Толук эмне болсун? Нисапка ээ болуш керек. Нисаптан кем болгон кезде сен зекет берсең, ал зекеттин зекет болуп эсептелбейт. Жөн эле нафыл садака ал. Түшүндүңүзбү? Андан кийинки шарты. Милкан таман 100% ээ болушун керек. Мындайча айтканда, койлуң менен да, мойнуң менен да ээ болушун керек деген сөз. Кээде адам колу менен ээ, мойну менен ээ эмес болуп калат. Мисалга мукатабтар бар. Мукатаб деп кимди айтат? Силер өтө элексиңер бул темаларды. Кулдун бир түрү. Обычный кул болот, мудаббар болот, умми валад болот, мукатаб болот. Мукатаб дегени бул кожоюну менен договор, келишим түзгөн кулду айтат. Кожоюн айтат да, сен мага айталы мисалга айдын башында 1000 сом, жылдын башында 1000 сом, жылдын акырында 1000 сом алып келсең, сен азат дейт да. Анан ал киши дагы окей деп ошол немеге эмне кылат? Кол кое берет. Мына ошону мукатаб деп коет. Мына ошол мукатаб бар го, мукатаб. Колу менен ээ бул кесип кылып атат. Бирок мойну менен не эмес, ээ эмес. Себеби бул пока эмне кул. Мунун байлыгы эгер эртең төлөй албаса кимге өтүп кетет? Кожоюнга өтүп кетет. Ошол себептен буга эмне милдет болбойт? Зекет милдет болбойт. Кээде наоборот, мойнуңуз менен ээ, колуңуз менен ээ болуп калышыңыз мүмкүн. Мүлк сиздики, сиздин мүлкүңүз, бирок сиздин колуңузда жок болуп калышы мүмкүн. Ошондо дагы эмне болбойт? Милдет болбойт. Мына китебиңерде ушуга немени мисал берет да. Сатып алган буюмду дейт. Бирок сатып алгансыз, бирок сиз колуңузга ала элексиз. Сатып алгансыз, бирок колуңузга эмне кыла элексиз? Жана товарды ала элексиз. Мына ошол товарга, бизнес үчүн болгон товарга. Бизнес үчүн болгон товар сатып алгансыз, бирок колуңузга ала элексиз да пока. Келишим түзүп акчасын төлөп койдуңуз, келе элек, сиздин колуңузга тие элек. Мына ошол товарга зекет милдет болбойт деген сөздөрдү айтышат. Бирок эң туурасы буга милдет болот. Бирок качан алдыңыз, анан төлөйсүз деген сөз бар. Бул жерде китебиңерде ошону мисал берген, бирок бул мисалды башка китептерде башкача айтып койгон таксылар. Түшүнүктүүбү? Я. Же болбосо аялдар мисал мына. Аялдар. Аял эгер махыры күчтүү болсо, калыңы, нисапка жете тургандай махыр берилип, бирок насыяда корккан экен да, күйөө кыйын экен. Насыя берем дептир да махырыны. Ошону колуна ала элек болсо, аялга ошол махырга неме милдет болбой турат? Зекет милдет болбой турат деп мисал берет. Ал аялдыкы, ал качан болбосун, күйөөдөн ал махырды эмне кылат? Алат. Мисалга 200 000 договор кылганбы махырды, 300 000 договор кылганбы, 100 000 кылганбы кысасы жетет да эми. Ошону алат. Ошол карыз катарында күйөөнүн ким эмнесинде? Мойнунда. Бирок алгыча не болбойт экен? Милдет болбойт деген түшүнүк. Түпкү мисал берет ушул жерде. Түшүндүңүзбү? Толук ээ болсун. Анан дагы бир шарты ва хала алейхил хавру. Толук бир жыл айланыш керек. Ошондо гана милдет болот. Ошондо милдет болот. Бирок бул жерде шартул вужуб, шартул ада бар да таксырдын. Шартул вужуб нисап табылыш керек. Милдет болуш үчүн нисап болуш керек. Ада үчүн жыл айланыш керек. Себеби сага Кудай Таала мүмкүнчүлүк берет. Бир жыл айланып, ошол байлыгыңды эмне кылып ал? Өстүрүп ал. Дегенде бизнесте өстүрүп ал, кайра берип коет да 2,5%. Эми нисап табыла турган болсо, нисабы бар адам жыл айлана элек деле берип койсо боло берет, кийин келет ал. Эмне бир жыл күтпөсө деле боло берет. Главный эмне болуш керек? Нисап. Кийин Рамазанды күтпөй ушул Рамазандан бери салса. Берсе эле боло берет да. Бирок нисап бар болуш керек. Түшүнүктүүбү? Шарты дагы бирөө эмне экен? Ва хала алейхил хавру. Бир жыл айланганда гана милдет болот. Эгер байлыгыңыз бир жыл айланбасачы, мисалы азыр мен мына айталы Айдар шейх мага 300 000 берди, мен байыдым. Автоматически мен эмне болдум азыр? Байыдым. Нисап башталды. Бирок жылдын акырына барганда 30 сомго түшүп калды. Не болду? Жанагы нисаптан төмөнгө түшүп кетти дейли. 30 сом дебейин мейли. Көбүнө көп түшүп кеткен 20-30 000 калды. Берилбейт. Түшүндүңүзбү? Жыл бою сиздин байлыгыңыз жылдын башталышында акырында толук болуш керек. Кийин келет бул сүйлөм.
Ошондо гана анан сизге эмне болот? Милдет болот. Ортодо ойноп туруп. Ортодо ойноп турса эчтеке болбойт. Өсүп түшсө эчтеке болот. Ал келет ал тема. Мафхум, шарттарын көрүңөр. Азат болуш керек. Мусулман, балагатка жеткен, акылдуу, толук нисапка ээ болгон, анан толук ээ болгон, колу менен да, мойну менен да ыйылган, анан жыл айланыш керек. Ошондо гана закат эмне болот экен? Милдет болот. Устаз эрте берип салган болсо, мисалы жылдын Болот. аягында Бербейт. Нисап бар болсо эрте түшүп кетти да, жылдын аягындачы. түшүп кеткен болсо ал болбой калды. Садака болуп калат. О, нафыл болуп калат. Валайса ала сабиин, вала мажнунин, вала мукатабин закатун. Жаш балага, жиндиге, мукатапка закат милдет болбойт. Муну жокоруда айттык, а? Жокорудагы шарттар ушулардан сактантуу максатында айтылган эди. Ва ман кана алейхи дайнун мухитун бималихи фала заката алейхи. Демек кимде карызы бар болсо дейт, толук байлыгыны курчап ала турган, ороп ала турган карыз. Мындайча айтканда, менде 200 миңим бар, Алидан 200 миң карыздармын. Закат не болбойт экен? Милдет болбойт. Көрдүңөрбү? Азыр менин карызым, менин байлыгымды толук не кылып алып жатат? Камтып алып жатат. Мухитун биги камтып ала турган, курчап алат. Кетет. Же болбосо жанагы нисаптан төмөн нисап бар го, нисаптан төмөн түшүрө турган деңгээлде карызым бар. Мисалы айталы 60 коюм бар. 60 койго канча кой милдет болот? 1 кой. А, себеп 40ка бирөө да. 1 кой. Эми мен Алиден 21 кой карыздармын. Канча калды? 30. Нисаппы? Жок, закат милдет эмес. Түшүнүңүздөрбү? Бирок карызым бар болуп туруп, карызымды минус кылган кезде нисап кала турган болсо закат милдет болот. Эгер 60 коюм бар, 20 кой Алиден карыздармын. 40 калдыбы ал жагы? Значит, мага закат не? Милдет. Түшүнүңүздөрбү? Мана жердеги толук курчап алсын, толук жана камтып алсын деген эле максат эмес. Нисаптын деңгээлинен түшүрө турган болсо, закат не болот? Милдет болбойт. Бирок сиз карызыңызды минус кылган кезиңизде нисап кала турган болсо, анда закат сиздин мойнуңузга эмне болот экен? Милдет болот, кадимгидей. Мафхумбу? Ошон үчүн эмне деди? Демек, кимде, толук байлыгыны камтып ала турган карызы бар боло турган болсо, ага закат эмне экен? Милдет эмес. Бирок карыздар эки түргө бөлүнөт таксырым. Экиге бөлүнөт. Кээ бир карыздар бар, алардын бар болуусу немени тыйбайт. Закаттын милдет болуусун тыйбайт. Азыр мына түрдөгү бул Аллах үчүн болгон карыздар же пенде үчүн айырмасы жок. Мисалга караңыз. Алла аз мына тыя тургандар, закаттын милдет болуусун тыя тургандар, мисалга закат тыят. Закатты тыят милдет болуусун. Кантип? Мисалы, менде айталы нисап 200 миң деңиздер. Мана быйыл 1 жыл болду, бирок мен закатын бербедим. Канча беришим керек эле? 2,5% беришим, 5 миң. 5 миң беришим керек эле да, мисал. Эми караңыз, быйыл бербедим. Кайра дагы 2-нчи жыл айланды. Ошол жанагы 200 миң кайра 1 жыл айланды. Эмне болот? Кийинки жыл айланганынан закат милдет болобойбу? Болбойт. Неге? Нисап кетти да. Жок. Мурункусын төлөй элекмин мен. Жанагы дагы 200 миң дагы 1 жыл туруп калды. Ал 200 миңби же 100 канча миң? 195 миң ал. Себеби мен мурунку жылдыкын берсем, бул жагы кайда түшүп калды? 195ке түшүп калды. Закат милдет болбой калат. Эгер андан өссөчү? Өтүп кетсе милдет болот деп айттым го аны. Бул нисаптан төмөн түшүрсө деп атам. Сүйлөмдү кайра кайтарып атасыңар жокоруга. Биринчи закат, экинчи закат түшүрсө да. Биринчи закат азыр мында карыздар дебедикпи? Карыз болгон кезде кээ бир карыз бар, Кудайдын үчүн боло турган карыз бар. Мисалга закат. Закат бул Кудайдын бизге фарз кылган немеси. Биз беришибиз керек аны. Ошол нерсе автоматически нисапты не болот? Кемитет. Ошон үчүн 200 миң нисап дей турган болсок, биринчи жыл бербедим, кийинки жылдагы 200 миң менен чыга турган болсо, кийинки жылкы 200 миңге не милдет болбойт? Закат милдет болбойт. Себеби ал 195 эле. Мен мурунку жылдын 5 миңини беришим керек. Түшүндүңүзбү? Ошондой эле хирож дагы. Хирожду түшүнөсүңөр да, жанагы жердин чыккан түшүмдөн кандайдыр бир бөлүгүнү үшүрдөн башка бол.
Бул башкачараак берилет. Аны кийин өтөбүз. Ошол дагы эмнени тыят экен? Зекеттин фарз болуусун тыят. Андан кийин же кулдун акысы болсун. Кулдун акысы дегенде мындайча айтканда мына менде дейли байлыгым бар. 200 000 сом нисап деңиздер. Байлыгым бар, бирок мен аялымдын махарыны бере элекмин. Мен аялымдын махарыны эмне кыла элекмин? Бере элекмин. Түшүнүп атасыңарбы? Аялымдын махарын бере элек болсом, автоматически эмне болот? Зекет жанагы нисаптан төмөн түшө турган болсо, бүттү. Зекет милдет болбой калат. Мисал катарында бул. Түшүнүктүбү? Я. Бирок кээ бир карыздарлар бар, зекеттин фарз болуусун тыйбайт. Мисалга ал назыр. Назыр арнайсың го? Түшүнөсүңөр назырды? Ошо назыр зекеттин милдет болуусун тыйбайт. Мисалга бир адамда 200 000 нисабы бар, 200 000 бар экен да. Нисап 200 000 деңиздер. Анан назыр кылган. Мен 10 000 сом ушул оруумдан айыксам, Кудай Тааланын жолунда не кылам? 10 000 сом садака кылам деди. Назыр кылды өзүнө. Лилла садака кылам деди. Эми жыл айланды. Эмне болот? Милдет болобу? 10 000 сом назыры бар. Милдет болот. Түшүнүңүздөрбү? Бул тыйбайт. Назыр эмне кылбайт экен? Тыйбайт таксырым. Назыр тыйбайт. Ошону эсиңерден чыгарма. Кафарат тыйбайт. Ажылыктын милдет болуусу тыйбайт. Түшүнүңүздөрбү? Ажылык милдет болуп, бирок зекет тыйбайт. Зекетиңди да бересиң, ажылыгыңа да барасың. Ушундай эреже. Түшүнүктүбү? Жетсе акчаң, ажылыгыңа да кете бересиң. Назыр, кафарат, ажылыктын милдет болуусу зекеттин парз болуусун не кылбайт экен? Тыйбайт экен. Жанагы мындайча айтканда, суммадан кемитпейт. Сумманы не кылбайт? Кемитпейт. Ошону унутпагыла таксыларым. Зекет, хирож, карыз, адамдан болгон карыздарыбыз не кылат экен? Зекеттин фарз болуусун тыят. Тыят. Фарз болбойт. Ал эми назыр, кафарат, ажылыктын фарз болуусу милдет болуусун тыйбайт. Зекет бере бересиз. Түшүнүктүбү? Fa in kana maluhu akthara min ad-dayni zakka al-fadila idha balagha nisaban. Эгер жанагы чогулткан байлыгы карыздан көп болсо. Жанагы айткандай, мисалда айттым го. 200 000 менде акча бар. Нисап 200 000. Менде 250 000 акчам бар. 50 000 алиден карыздар бар. Минус кылсам кайра нисап өз ордунда. Зекет не болот? Милдет болот. Бирок нисапка жетсе, жетпесечи милдет эмес. Wa laysa fi duwari sukna وثياب البدن وأثاث المنزل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستئمان زكاة. Төмөнкү нерселерде зекет милдет болбойт дейт. Алардын бири экен дуари сукна. Биздин недвижимостьтар дейли. Биздин үйлөрүбүз. Үйгө не болбойт экен? Кыймылсыз мүлккө. Зекет милдет болбойт. Ага качан зекет милдет болот? Тек гана бизнес максатында болсо милдет болот. Мисал менде айталы Бишкекте үйүм бар, мына Айылда үйүм бар дейин, а? Эми Бишкектеги үйүм мисал жашабайм да, мен Айылда жашайм да. Бул жөнүндө жатат. Бирок зекет эмне болбойт? Милдет болбойт таксырым. Милдет болуш үчүн эмне максатында болуш керек булар? Бизнес максатында болуш керек. Сатуу максатында болуш керек. Ошондо гана милдет болот. Эгер квартирага берип аткан болсо, ал түшкөн акысынан берилет. Түшкөн акысыңды башка байлыктарга кошуп туруп анан бересиз. Тиги акчаны эсептеп. Акчаны эсептеп. Васия бил бадан. Кийимиңизди кийип жүргөн кийимдериңизге зекет не болбойт? Милдет болбойт. Жанагы шкафка илип койгонсуз го, бир жолу кийгенсизби, эки жолу кийгенсизби, үч жолу кийгенсизби? Байлар бар да эми алып кийип бир кетте бир тойго баргандан кийин илип коет да, кийбеши мүмкүн да кайра. 5-6 жолу кийиши мүмкүн. Ошондой кийимдерге дагы не болбойт экен? Милдет болбойт. Ва асасил манзил, үй бүлөгө керектүү, мындай үйгө керектүү мындайча эмеректер, ушундай нерселерге дагы не болбойт? Милдет болбойт. Балким килемдер бар үйүңүздө илинген, паластар бар үйүңүздө жыйнап койгон. Ошондой ашыкча нерселер болушу мүмкүн да. Буларга дагы милдет болбойт. Качан милдет болот? Сатуу максатында болсо. Түшүнүктүбү? Ва даваби рукуб, сиз минип жүргөн аттарыңызга, эшектериңизге, зекет милдет болбойт. Эгер минбей жүргөн болсоңуз, ал төмөндө кийин келет, алардан кантип бериш тууралуу. Ва абидил хидма, кызмат үчүн болгон кулдарыңыз. Эми мурунку эски доорларда билесиздер, байларда үйүнө эмне бар эле? Кызматчылар бар, кул.
Туурабы? Ошон үчүн казак абидил хидма, хидмат үчүн болгон, кызмат үчүн болгондор. Үйүңүздө иштетесиз, тазалатасыз, үйдү жуудурасыз, шыпыртасыз. Ошолорго ал эми эгер бизнес үчүн болгон кулдар болсочу. Кинолордо бар го, кулдарды алып келип сата берет. Андай болсо аларга зекет милдет болот. Ошондой эле василахул истимал, сиз иштете турган, мындай айтканда курал жарактарга дагы не болбойт? Милдет болбойт. Мисалга үйүңүздө балким бардыр. Документаль немелер бар да. Же болсо немелер дейли? Билем силахтан максат куралды айтып жатат. Мылтык болушу мүмкүн, башкасы мүмкүн. Бул нерсеге дагы зекет эмне болот экен? Милдет болот. Бизнес максатында болсо, ошондой специальный магазиндар биздин мисал Кыргызстанда мамлекетибизде рухсат боло турган болсо, анда эмне болот? Милдет болот. Жөн эле үйүңүздө жанагы кээ бирлерде охотничий немелери бар да. Мылтыктар бар, документальный. Бул нерселерге милдет эмес, таксылар. Түшүнүктүбү? ولا يجوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة للأداء أو مقارنة لأصل مقدار الواجب. Зекет эки сүрөттө гана дурус болот дейт. Зекетти берүү эки сүрөттө гана не болот? Дурус болот. Биринчиси ошо берип жаткан кезиңизде ниет кылышыңыз керек. Ушул эки сүрөттүн бири табылыш керек. Эки мисалын берейин. Берип жатканыңызда зекет деп ниет кылып беришиңиз керек. Эгерде берип жаткан кезиңизде зекет деген ниет жок болсо, ал не болбойт? Зекет болбойт таксыры. Ниетиңде болсо болду. Же болбосо милдет болгон өлчөмдү ажыратып жаткан кезде. Мана бүгүн акчаларыңды чогулттуң, эсеп кылдың, анан бөлдүң 40-тан 1 бөлүгүн 2,5%. Мана бүгүн мен ушуну эмне кылам? Зекетке берем десеңиз болду, ал кийин берип жаткан кезде ниет кылбасаңыз да эле бери жагы жетиштүү боло берет өзү. Түшүнүктүүбү сөз? Кандай болот экен? Же берип жаткан кезде ниет кылышыбыз керек, же бөлүп ажыратып койгон кезде ниет кылышыбыз керек. Бирок бир нерсени жакшы эсиңиздерге алыңыздар. Зекетти ачык айкын берген жакшы. Зекетти ачык айтып эле берген жакшы. Ой, эл эмне дейт, анын менен ишибиз жок биздин. Бар го, эл биздин жүрөгүбүздөгү маселе да. Биз өзүбүз билебиз да, рия кылдыкпы, башка кылдыкпы. Зекетти ачык берүү, купуя жашыруун берсең да болот. Бирок ачык бергениң жакшы болот. Элан жакшы, жарыялаш керек зекетти. Бул мына Алиге берип атабы, Али мына мен зекетим деп бериш керек. Ачык эле. Ал эми нафыл садакаларды купуя берген жакшы. Түшүндүңүзбү? Фарз садака не экен? Ачык. Нафыл садаканы купуя берген жакшы. Мен болбойт деген эмесмин. Мындай сүйлөмгө жакшы маани бергиле. Купуя берсең деле жарай берет, мунусуну жарыя берсең деле жарай берет. Болгону методика ыкмасы фарз зекетти, фарзды жарыя ачык кылып берген жакшы, белгисини не кылып берген жакшы? Купуя берген жакшы. Мафхум? ومن تصدق بجميع ماله ولا ينوي الزكاة سقط فرضها عنه. Demek kimde kim бүт байлыгыны, мисалга 40 кой байласа 40 койуну тең эмне кылды? Садака кылып ийди. Зекет деген ниети эле жок эле. Бирок зекет ниет кылган эмес, жөн эле садака кылып ийди. Ошол зекеттин фарздыгы мойнудан эмне болот экен? Түшөт таксылар. Эгер нисаптан алды түшүрбөсө дагы. Жок, бул нисапты берип атат бул жерде. Бул жами мал деп жатат. Сүйлөмгө маани бергиле таксы. Жами мали деп жатат. Бардык байлыгына 40 коюп алды, 40-ын тең берип ийди. Ушул жерде, ушул маселеде 5 нерсе бар таксылар. 5 нерсе, 5 маселе чыгат да ушунун шарттарында. Кээде ошол 5-өөнүн 3-өөнүндө зекеттен не болот? Өтөт. 2 сүрөтүндө зекеттен өтпөй калат. Бизге көп суроо болот да, мисалга айталы, Али менден карыздар. Али менен карыздар. Анан мен нак мага не милдет болуп калган? Зекет берүү фарз болуп калган. Бери жакта мен акчам чөнтөк толтура. Зекет мага милдет болуп жатат. Анан мен Алиден карызды алаламбы ала албайм, белгисиз да. Качан берет, качан жок эми билбейсиз да. Бирок Али менден эмне? Карызы. Анан Алине айтып койдум да, Али нак акчам бар бери жакта чөнтөгүмдө. Ошондон зекет беришим керек мен. Мага эмне милдет болгон? Зекет. Мен эми эптеп айла кылып, Али ошол сага берген немени, сендеги карызды мен зекетимден кечтим сеники десе, зекеттен өтпөй калат. Түшүнүңүзбү? Ал жөн эле нафыл садака ал таксыр.
Düşünüp атасыңар? Ошон үчүн мына жерде 5 мисал келет таксыларым. Азыр убактыбыз бүтүп калды. Иншалла кийинки сабакта ошол 5 мисалдан баштайбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.